Рахмат, мен эми өкмөткө бул деген жөн өкмөт эмес, штрафтан мамлекетке болуп айланып баратканыбызга өкмөттүн мындай түшүнүгү кандай болуп атканын мен таң калбай деле калдым да. Урматтуу жетекчилер, урматтуу МЧСтин өкүлдөрү да айтсаңыздар, веерный отключениялар азыр Кыргызстанда болуп жатабы, свет өчүп жатабы? Алмаз Акунжанович, сиз да отурасыз. Мен билгенде веерный отключениялар болгон жок. Болгон жок деп сиз элди алдабаңыз. Отключениялар болуп жатат да. Майнинг фермалар жабылды, жабылган жок. А бирок веерный отключение болуп жатканда, холодильниктер, бытовой техника күйүп кетип атканда, мамлекет тарабынан бир да холодильник эсебинен компенсация болгон жок. А биякта мыйзамда жазып атасыңар. Таштандыларды, жанакы бытовой отходдорду, ошолор менен жол жээгинде жылынабы, жада калса үйүн ичинде ошолордун эметеби, экологияга зыян тиет деп мүмкүн ошого тактап атасыңар. Ошолордун баарын штраф салабыз деп. Штрафтарыңар деген 5.000-ден 1 миллионго чейин. Биз аман калабызбы? Бизнестин жарымы камалып отурат. Ооба, аман Калган калабыз. штрафтар менен түйүнө жетейин деп атасыңарбы? Мен ушу мен таптакыр түшүнгөн жокмун да. Шарттарды түзүп берип туруп, дүйнө жүзүндө деген корову сначала откармливают, а потом доят. А у нас доят. Постковидный дүйнөдө деген азыр бизнестин баары уже кыйла, уже арыктактап өтүп калды, сөөктөрүндө жемип атабыз да. Ошолорду карабайлыбы? Анан олчогон штрафтарды 500.000, 1 миллион деп коюп атасыңар. 1 миллионду ошол жанакы торговый центрлер болобу, кичи базарлар болобу, чоң базарлар болобу, аягында ошакта иштеп жаткан жөнөкөй жарандарга келет. Анын бардыгына эле маалым, иштеп жаткан. Кандай болуп калат ал жагы? Мен урматтуу коллегалардан суранат элем да, эми штрафтарды алып келип атабыз, кымбаттаган заманда деген улам олчойтуп 1 миллион 500.000 бизден өкмөт деген бул мамлекетти жарандарга шарт түзбөй эле бизнес өкмөт болуп калдыңар да. Силер бизнесмендерден деле ашып кеттиңер уже. Только штрафы. А люди молчат не потому, что они үнү жетпей атат. Корккондон эле унчукпай атат да. Бирок бул бир күнү жарылат. 1 миллион деген кандай акча? Электроэнергия деген штрафтар болуп атканды мына мэрия билет, аны региондордо губернаторлор билет. Аны деген заключение келгенде МЧС эмне деген заключение берип атасыңар? Андай бизнестин баары билет да. Аяктан мамлекет тарабынан веерный отключение үчүн, жанакы электроэнергиянын замыканиясы үчүн өрт болду деп бир гражданинге бир холодильникти компенсация кылдыңарбы? Жок. Дүйнө жүзүндө ошол жарандардын баары өкмөттү сотко бермек. А коркутуп үркүтүп заключениялар жазбай жаткан үчүн МЧС тарабынан пожарниктерден заключениялар келбейт. Эл ошентип сотко бербейт. Билимдүү жарандардын баары түшүнүп атат да, ошону. Сиз да билесиз да, мен сизге каршы эмесмин, түшүнүп атам эмне алып келип атасыздар. Бирок деген заман кымбаттап жатканда, мен коллегалардан суранат элем да, бул мыйзамды деген же артка кайрыш керек, же кагыш керек да. Аябай туура эмес болуп атат. Эртеси күнү могу парламенттин астында деген ишкерлердин баары келгенде, биздин астыбызда келет. Кимге чыгып жооп бересиңер? МЧСтен биз уялып анан колдоп бердик деп. Эми токтотпойсуңарбы өкмөт? Уруксат болсо, Эльвира Жаргалбековна, эми веерный отключениялар боюнча есть уполномоченный государственный орган, который отвечает за это. Беркел жанагы штрафтын көбөйүшүнө деген мындай чочулап башыбыз керек. Эмнеге дегенде, ошол эки кайсыл субъект болбосун же кайсыл объект болбосун, эгер ошо өрт коопсуздуктарын сактоо боюнча иштерди жүргүзсө, өз деңгээлинде эч кандай штраф төлөөгө мажбур болбойт. Мына мен акыркы эле 3 мисалды айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Уруксат болсо, мына Ысык Ата районундагы Люксембург айылында болгон өткөндөгү чоң пожар боюнча мына жыйынтыгында 10 миллион 39.365 чыгым келтирилип отурат. Ошол эле мына Бишкек шаарында жана Курманжан датка 207 дарегиндеги болгон электр жабдуудан кеткен. Бул ошол эки өзүнүн ишканасынан кайдыгерлик мамиле кылып кеткендиги үчүн мына 13 миллион 999.000 жабыркап отурат ошол эле ишкер. Андан тышкары мына азыр Жалал Абадта болгон, Тогуз Тороодо болгон өрттү айтып коелу. 8 миллион 190.000 жабыркап отурат да. Мына биз ошо мына 1 тыйынды сактайбыз деп, канча деген миллион деген тиешелүү товардык материалдык баалуулуктар күйүп кетип атат, үйлөр күйүп кетип атат.
мектептер күйүп кетип атат. Анын баарын биз бүгүнкү күндө туура кабыл алышыбыз керек. Бул баягы миллион сом деп эле баягы эмеси көп болгону менен анын аркасында көп жакшы иштер турат. 5-чи микрофонду күйүп бергиле. Уруксат этесиздер, оюм аягына чыгара алайын да, Сурабалдиева. Менде бир суроода, ошол торговый центрлер курулуп жатканда, ошол базарлар иштеп жатканда текшерген ким? Сиздерсиз да? Ошол жоопкерчилик 1 миллион келгенде 500 миңден ошол текшерип келген МЧСтин пожарниктердин жетекчилеринин мойнуна илдирели анда. Ошону кабыл алсаңыздар, мен бул мыйзамды 100% колдоп берем. А бирок деген кирип атканда да акча доомат кылышат, анан кемчиликтер кеткенде да ишкерлерге келип жатасыздар. А сиздер эмнеге жооп бербейсиңер иштерине? Үйлөр күйүп атканда противопожарная безопасность нормаларды ким карайт эле? Өкмөттөрдүн, силердин мүчөлөрүңөр карайт эле, текшерүүчүлөр. Разрешение за деньги вы даете, а наказываете штрафами предпринимателей. Арам отурган ишкерлер жарлайын деп турган кезде эмне бул 1 миллион деп мындай спокойно алып келип атасыңар, уялбай. Араңарда деген коррупционерлер жок деп айтып койгула, мен ошого биякта ишенген бир да депутат жок болот да. Бардыгыбыз түшүнөбүз. То же самое произошло мына салык инспекциясында. Элди ЭТТН деп мына ар бир тыйынын сыгам деп коюп, өзү 3 миллиардта пурдап атат. Унчукпай кетип атат анан под аплодисменты. Мы ни при чем деп. Бул жерде деле ошондой болуп атат да. Эптеп эле элди тономой, эптеп эле ишкерлерди тономой, иштейин деген киши жок. Элин баары Казакстанга бизнесин көчүрүп атышат, Өзбекстанга. Алар жыргап атат. Болбойт да, урматтуу жетекчилер, токтотпойсуңарбы? Миллиондоп алып келип атасыңар. Эмне кылып бердиңер ошол шарттарды? Миллиондоп тоногондой. Урматтуу коллегалар, суранам да, бул мыйзамды же арткага пусть заработают, жоопкерчилик тең бөлүшкүлө. Пожарниктер, МЧСниктер. Бюджеттен деген өкмөттөн силерге жардам келип атат, ишкерлерге жардам келген жок да. Биз 100% Чоң маселелер турат. Буну силер азыр өлгөнгө көңгөн кыласыздар. Мейли, колдоп бер десеңер өтүп кетсин. Бирок деген январдан кийин могу сериңер барганда ол чөйтүп штрафтарды саласыңар. Мен сунуш берем, урматтуу коллегалар. Бул эми талкууну азыр талкууласак көпкө узап кетебиз да. Бул мыйзамды вообще артка каттырып туруп чаап салыш керек. Бул туура эмес мыйзам да. Токтотуш керек мындай нерселерди. Өкмөт мындай созидатель болбойсуңарбы? Өнүгүү астыга жылабыз деп койсуңар телевизордон. Но телевизор никогда не побеждал холодильник. Добушка коюп бериңиздер, урматтуу коллегалар. Рахмат. Сиз суроодасызбы? Элвира Жыргалбековна, күн тартибинен алганга сунуш берип атасызбы? Бешинчи микрофонду күйүп бергиле. Добушка коюп бериңиз. Жок, эмнени коюп Добушка коюп бериңиз. Бул мыйзам азыр ошону айтсаңыз, күн тартибинен алып коелубу? Жок, албай эле добушка коюп бериңиз. Давайте уже бул мыйзам деген вообще келбеш керек. Булар пусть полгода дорабатывают. Суроо жоопту токтоттула. Зачем этот законопроект нужен, ай? Урматтуу коллегалар. Эртең күнү сизге да мага да келишет кайра. Тээ жактан да эшите алынбайт. Чоюлуп алышып баары. Корккон заманда деген ушундай мыйзамдар менен биз уже тепкилеп бүттүк да баарын. Силер уялбасаңар, мне стыдно, потому что мой округ здесь, ко мне каждый день, я в магазины хожу, простые предприниматели жалуются. Еще если светтерди өчүрүп атканда өчүрбөй атасыңар, өчүргөн жокпуз деп атасыңар бияктан. Уялбайсыңарбы? Капкараңгы жолдордун баары, бүт жер капкараңгы. Майнингтер иштеп атат да, электричество жок. Сиз сунушуңузду айтсаңыз. Мен айтып атам, бул мыйзамды кагыш керек, бул мыйзамга вообще каршы добуш керек, добушка коюп бериңиздер. Не надо артка айткан. Они будут. Мындай кылсаңыз азыр талкууну токтотконго бир коюп берем, анан добушка коюп берем ошол. Добушка эле коюп бериңиз сразу анда. Жок, сразу эмес. Сиздин сунушуңузду биринчи коеюн да мен. Сунушуңузду айтыңыз. Сиз сунушту талкууну токтотуш керек да. Тура башкалар сүйлөйүн дейт азыр. Макул, талкууну токтотолу. Анда урматтуу депутаттар ушул эме суроо жоопту токтотолду деп атат. Ошол сунушту добушка коем, добуш бериңиздер.